Onu alıp dur, nazaga жылсың, научи. Решетка. Зачем? В тюрьму. Европада окуу жайлары бардыгы ачык. Кара элде баш керек да туугандар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Исанов көчөсү жол тыгыны студенттердин, мугалимдердин автоунаалары жолдун чекелерине коюлуп, автобус, троллейбустар, маршруткалардын өтпөй калганына шарт болбой калган. Ошол пробканы жоюу максатында адамдар жөө басуучу тротуарларды кеңейтип, жакшы зоналарды жакшыртуу максатында мэр Жеңишбек Шаймардовичтин тапшырмасынын негизинде окуу жайлардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, окуу жайлардын жетекчилеринин өзүнүн акылдыгы менен бүгүнкү күндө дубалдары сүрдүрүлүп, өздөрүнүн эсебинен дагы жылдыруу иштери башталды. Максат жогоруда айтып өткөндөй, элге шарт түзүү, биринчиден жөө адамдарга, студенттерге кайра эле жакшыртуу максатында, дарактарды жаңылоо максатында бүгүнкү күндө иш башталды. Тизмектеп өтсөк, бул жерде Ошку жайгашкан. Ошкудан кийин ОГИП, Ошгу, Ошту университеттеринин темир тосмолору жеринде иш алып барылып, тротуарларды бошотуу боюнча кеңейтүү максатында бошотуу иштери башталды. Окуу жайлардын жетекчилери өзүнүн кызматкерлери менен биз азыр баштап беребиз. 6-күнү эс алуу күндөрдөн баштап өздөрү дубалдарын, темир тосмолорун өз эсебинен, өз ыктарлары менен алып башташат. Гаилерге койгулат, түшүндүңбү? Гайны коюп шака алып кирсем, мыякта пробкалар машина турбасын. Окуу жайынын астындагы мына мусорларды алуу иштери УГД тарабынан аткарылууда. Мына бузулган заборлорду алып чыгып атабыз. Конечно, жактан баштап. Мына ОГИП, Ош мамлекеттик университетинин астындагы ОГИП. Бул жакта дагы мындай тазалоо иштери жүрүүдө. УМС тарабынан заборлор бузулуп, мына дарактарды алып атышат. ОГИПнин окуу жайдын жардамы менен алып атышат бар. Мусорларды болсом, биз чыгарып алып чыгып кетебиз. Бул жакта УМС сыноо иштерин жүргүзүүдө. Заборлору бүт бузулду. Дарактарды алып атышат, өздөрү тарабынан. Могу арчаларды, ошол Замирбаевдин арчаларды бул жакка отурушат экен, мына дарактардын ордуна алабыз деп атат бүгүн эртең. Бул жак УМС тарабынан уже